Assalamu алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору. Сиздер билген жалпы кыргыз элибиз ак алтын менен ааламга аты чыккан жана ошондой эле ушул Ордолу Ош шаарынын жалпы жаштары менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Оштогу филиалы менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору сиздер менен ысык саламдашат. Саламатсыздарбы? Бүгүн урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, бүгүн биз сиздер менен ушул жалпы жаштарыбыз менен жашоодо максатың эмне деген теманы тандап алдык. Андыктан бүгүнкү жаштарыбыз албетте эртеңки келечек. Кудай буйрса ушул жаштар айыл өкмөттөн тартып депутаттар, министрлер ушул жерде олтурат. Андыктан жаштардын ою ар кандай. Бирөөлөр турмушка чыксам жакшы жигит болсо дейт. Тескеринче жакшы келинчек алсам, жакшы бизнесмен болсом, кыскасы жаштарыбыздын толгон токой алдыга койгон максаттар бар. Анда жаштар сүйлөсүн. Ушул жаштарыбызда бүйүрүн кызытып, жакшы өзүнүн насихаттарын, ойлорун, пикирлерин айтып жүргөн биздин конокторубуз бар. Анда Сайпидин Умаров ушул аталган окуу жайдын окуу иштери боюнча зам директору. Жана ошондой эле коомдук ишмер, дил мирөөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Азиз Чотонов конокто. Урматтуу жаштар, анда ушул жашоодогу максатыңар эмне? Анда жаштар сүйлөсүн. Бул жашоодо менин максатым бул биринчиден бактылуу болуш. Эгерде адам бактылуу боло турган болсо, ага эч нерсе деле керек эмес. Мисалы үчүн мен акча табам десем, мен бул максатым акча табыш деген бул мага жөн эле каражат болот. Эгерде мен ошол каражатты басып өткөндөн кийин, каражатыма жетишкенден кийин мен бактылуу болом. А бул жерде мен бактым, мен ойлойм, бул келечекте чоң мындай государствого кичине кызмат кылган, мамлекетке кызмат кылган, элиме күйүмдүү, жериме күйүмдүү. Биринчиден бул үчүн жакшы окушум керек, себеби дегенде образованный адам гана өзүнүн мамлекетин көтөрө алат. Эгерде мен азыр эч нерсени билбей эле барып туруп, акчанын жардамы менен там мамлекетке отуруп кызматкер болуп отуруп алсам, менен эмне пайда? Ошон үчүн жакшы окуганга аракет кылыш керек биринчи. Азыркы жаштардын максаты мындай байысам, ошондой эле болуп атат. Анын эч кимдин максаты ыймандуу болуп, бирөөгө жардам берип, кембагалдарга жардам берип ушундай деген максат болбойт атат. Азыркы мезгилде только өзүм байып, анан кийинки эмеге айтат го, сен көр, анан кийин мен көрөйүн дегенде ушундай кылып атат азыркыларчы көбүнчө. Азыр биздин конокторубуз айтып өтпөдү, азыр кээ бир кыздардын ушул максаты ушул турмушка чыксам дейт. Анан сиздин максатыңыз кандай ушул маселеде? Эми анын дагы бир орду бар. Мисалы турмушка чыксаң дагы бир орду менен анын да мезгили келет. Ага чейин эң биринчи жакшы окусаң, анан кийин анын турмуштагы улана берет. Сиздики качан келиши мүмкүн мезгили? Эми аны бешинеге жазган да. Аны айта албайбыз, эч ким айта албайт аны. Кайсыңызы биринчирээк, кайсыңызы сага абзелирээк, кайсыңызы сенин максатыңа жакыныраак? Үй бүлө. Азыр мына айтышат да, азыр ойноп күлүп алыш керек депчи. Ошо ойноп күлгөндөн азыркы кыздар сойку болуп чыгып атпайбы, туурабы? Ошон үчүн ойнош керек, бирок өзүнүн убакыты чеги менен ойнош керек да, туурабы? Ойноп эң жакшы адам эч качан ойноп кетем, мындай болом, мен жашоом только ойноо менен деп ойлобойт да. Ойноо болуш керек, жаштыгыңда ойноп күл дейт, бирок анын да чеги болот. Анан кийин мен өзүм максатымды айтып кетейин дедим эле. Бул жерде көп айтышат, билим алуу деле болот, мамлекетиме кызмат кылуу деп атат, кызмат кылуу деле болот. Бирок мен эң жакшы бир максатым бар, бул жакшы жерге турмушка чыгуу, анан жакшы бир эне болуу, анан кийин ошол эне болуп бала чакалы болгондон кийин ошо бала чакамды жакшы бир тарбиялоо, анан кийин 10 бала туугандан көрө бир эки баланы жакшы кылуу, бул эл жерге бул бир салым кошкон болот да. 10 бала төрөгөндөр жакшы болбой калабы? Жок, мындай турсаңыз, вот азыр 10 көптөн ашык туп атат, анын төрөп атат, бирок анын сапаты жок да. Ошол 10 баланын бирөөсү жакшы болуп чыгат да. Биздин ата-бабаларыбыз 10-15тен төрөп келишти эле го. Апаларыбыз жакшынакай эле көбөйүп Кыргызстандын салымына кошот элеңер да. Адамдар вот заманга карап, заман кандай болсо адам ошондой болот да, туурабы?
Заман күн ордунан чыгып ордунан батып атат го. Мен суроомда сен канча бир туугансың? Мен жалгыз кызмын да. Ошон үчүн сапатың чоңдатқан экенсиң. Сен анда у меня сестренка нет, у меня братишка нет болгон турасың. Кантесиң эми агаң жок, жардам бере турган, сүйлөшө турган эч ким жок. Мисалы сени күйөөң зулумдук кылса, сени барып защита турган, коргой турган. Бирок өзүмүн менин тууган уругум бар да туруу, мен деле мага деле тууган уругум күйөт да туруу. Мен мисалы мен өзүм тууган мындай кандай десем, өзүм бир жалгыз кыз болсом, менин апамдын эжелери, ата мындай үкөлөрү болот. Ошолор мага кандайдыр жардам берет да туруу. Күйөө айтышың да, күйөө сен ишиң болбосун. Агалар болсо, агалар бир туугандар. Жок, мисалы мен эжемдин, вот апамдын сиңдилеринин, например, вот балдары болот. Ошолор деле мен жардам сурасам, жардам беришет да, бербей койбойт да туруу. Мариям, мындай маселе болуп калат да, баягы кыргызда айтып коет. Кыз чийден тышкары дейт. Анан эми буюрса сен турмушка кетсең, анан бала болсо дагы жакшыраак болмок да. Ошон үчүн мен көп балалуу болгула деген сунушту айтат элем да. Кошуласыңарбы? Же Мариям кошуласыңарбы? Ана Кыргызстаныбыздагы барган сайын азайып атат. Ким кошулбайт? Жок, мейли бар жогуна деле бала берсин, болуптур, бар жогуна эле Кыргызстандын эли как-то көбөйсүн да, вот. Бирок мен Ким көбөйтөт? келечектеги Кытайлар көбөйтөбү? Жок, келечектеги мындай жаштар көбөйтө, мындай энелер, аталар көбөйтөбүз да турбу? Сен айтып атпайсың бирөө эле деп. Жок, мен вот айтат го, вот бир үй бүлө курганда бул уже один ячейка государства деп коет турбу. Ячейканын ичинде бул, например, президент болот, премьер-министр болот. Президент ошол мындай государствону обеспечить этиш керек турбу. А премьер-министр болсо ошол ичиндеги жогорку кеңештерди тарбиялаш керек да турбу. Эми силер тарбиялаш керек экен да. Кошуласыңарбы? Жакшы тарбия берет да турбу. Жакшы жок, карасаңыз, вот жакшы жакшы тарбия берсе, ошол адам мындай уруп өмө кылбай жакшы тарбия берсе, ошол адам келечекте эли жерге кандайдыр кызмат кылат да турбу. Туура. Бул кыз айтып атат, 10 балалуу болгондон кийин ошонун бирөөсү жашына чыгат деп. Ата-эне 10 баланы тарбиялагандан кийин бардыгын бир эле балага тарбия бербейт да, 10 балага бирдей берет. Ал эми ал баладан ошол эмеден, ошол 10 баланын бала бирөөсү жакшы болот деп атасың сен. Ал эми ошо туруп албайт, бардыгына берет. Просто эми болот, ошол өзү баладан зависит этет да, ошол кабыл алуусуна зависит этет, ошолчу. Вот айтып атасың да туруу, ар бир ата-эне вот бар жок баласына бирдей тарбия берет. Бирок кандай айтат, Ленин деле айтат туруу, мен кандай аял мени тууду экен деп, төрөдү экен деп айтат туруу. Вот, например, сени деле вот канча бир туугансың? 3 бир тууган. Вот ошол мындай 3 бир тууган экенсиң туруу, ата-энең бар жогуна бирдей тарбия берет. Сен айтасың, бирөөсүнө жакшы чыгат деп атасың, ал коомдон зависит этет, ал чындап эле. Кошуласың Мариям? Эми деп атат бул кызча, заман деп атат, заман бузулду деп атат. Заман бузулбай эле адамдар бузулат. Сен айтып атпайсыңбы жана? Заман бузулса, заман бузулабы? Манас биздин эң чоң эме манасыбыз бар. Турбу? Сен токто, мен өзүм жыйынтыктап коеюн, анан сен өзүң каалаганча сүйлөшө бересиң. Турбу? Кайра бул кыз менен умшатты. Биринчи сен жалгыз кыз болгонуң үчүн, сен өзүң жеке сен өзүң болуп калсың сенчи. Айгерим. Азыр Айгеримдин сөзүн угалы? Мариям, азыр Айгеримдин сөзүн угалы? Андан кийин, сен жыйынтыктайсың. Жана өзү айткан, заман бузулган үчүн адамдар бузултат деди. Бирок адам ошондо өзү айтты. Анан кийин өзү айтты. Анан кийин кайра адамдар бузулуп, адам бузулган үчүн заман бузултат десем, кайра жок, ошол адам деп атат. Сен өзүң эме кылтасың. Өзүң өзүң против болуп чыгып атасың, кайраданчы каршы чыгып атасың. Келечекте жакшы билим алуу, ата-энеңдин ак эмгегин акташ керек. Бака ата-энеңдин ак эмгегин актаганга болбойт. Эми мындай мүмкүн эмес дегенге болот. Бирок мен ата-энемдин ак эмгегин актай албайм деп мынтип калжийип жүрөргөн болбойт да.
ошо мындай ата энеңдин ак эмгегин акташ керек. Бул менин биринчи максатым. Ата энем айткандай эле сразу башыма алып качып кетпейм. Ошол кызды алып барып үйгө алып келип, ол кыз менен сүйлөшүп көрөм. Кокус эгерде ата энеме жакса дагы, мага жакса дагы ошол кызга үйлөнгөнгө аракет кылам. Жакшы. Азыр биздин Нуртас айтты, ушул тактап айтканда ата энеси Жарымбек кызы Бозогүлдү алып кел десе, бул алып келип берем дейт. Кошуласыңарбы? Мен бул жигиттин сөзүгө кошулам. Эгерде мага ата энем айтканда, мен сенден ыраазы болом, ушул кызга үйлөн деп, мен үйлөнгөн болот эдем. Ата энемди ыраазы кылыш үчүн. Баш эле. Ата энемди ыраазы кылыш үчүн мен үйлөнүп турам ошого. Мен эки жигиттин тең сөзүнө каршы чыгам, себеби дегенде мен ойлойм, мисалы үчүн, эгерде мен ал кызды, мисалы үчүн, алып кел десе, мага азыр барып ошол кыздай үйлөнөсүң, ошол кызды алып келчи, бизге тамак бышырып берсин десе, мен жок дейм ата энеме. Биринчи аракет кылып көрөм, али сүйлөшүп көрөм, биринчи карап көрөм, по внешности карап көрөм, по неме Сүйүш керек да тура. Сүйүш керек. Мен айтам ата энемечи, ата эне дейм, ата, апа, ал кыз, ал келин менен сиз жашайсызбы же мен жашаймбы дейм. Чын да? Мисалы үчүн мен апама мага жакпаса, мен экөөбүз бирге бир кроватьта жатсак, ал нарак тарап, мен бияк тарап жатам. Мен андан көрө өзүм келиними, мисалы үчүн, неме, аялымы кийин жатканда кучактап жаттым да, жакшы көрүп жатканымды каалайм да. Зачем вот мындай ата эне менен неме кылгандан көрөчү? Чын да? Же кошулгандар барбы? Кошуласыңбы? Ушул жигитке. Кошулам. Неге? Эмнеге дегенде, мисалы үчүн ата энеси деле билбестен жаман кыз айтып коюшу мүмкүн. Ал кыз деле атасына, апасына көрсөтүп, мен ушул кызды жакшы көрөм деп айтса, атасы деле, ата энеси деле макул болот деп ойлойм. Анын косяги чыкпайбы анда? Жок, бала сынап эметет да. Бала эмне борщ бышыртып көрөбү, эмне плов бастырды, шашлык бышыртып көрөбү эмне? Жок, андай жактан эмес эми. Мисалы мында атасы өзүнүн эле айылынан же мына жанагы тайлар жагынан келип бир кызды көрүп жүрү да, аябай жакшынакай, үй бүлө өзү тартиптүү, оокатты жакшы бышырган тың кыз да. Ата энеси ойлойт, ушул келин болсо биздин үйдүн баарын тартипке келтирет, бизди кызмат кылат деп ойлойт да, ошондой кыз да. Бул сүйгөн кыз болсо городская жанагындай эртең менен оңдо турган. Ошондой болсо эмне болот? Анда бала өзү сынап эки жак таразыга салып көрүш керек. Ошондой билинет. Сен ата энең tii деген жигитке турмушка чыгасыңбы? Сынап көрөм мен деле. Кантип санайсың? Деп карап. Жок, андай жактан эмес. Учашып, сүйлөшүп көрөсүн. Эгерде жылдызы бири-бириге туура келе турган болсо, эгер турмушка чыгам. Жаштар сүйлөсүн. Азыркы эркиндин сөзүнө каршы чыгам, себеби ар бир ата эне өзүнүн баласына жамандык каалабайт, жакшылык эле каалайт. Жакшы Эркиндикти каалап атат да? Каалап атат, билип атабыз, бирок ата эненин эмгегин актайм десе, айткан кызы жакшы чыгат да. Жакшы чыккан кызды көрсөтүп берет. Ата энелер дагы адашып калышы мүмкүн да. Адашат, если ошентип айткан болсо, аны жолугуп көрүш керек. Жок дебеш керек, жолугуп, анын характерлерин, полный немелерин. Канча жолугуш керек? Жылбы, күнбү, түнбү? Адамды көрүү эле билбейт, бир-эки жолу көрүп, ички дүйнөсүнө кирсе болот, Мисалы, баякы бала кызын алып келип жашап неметкенден кийин, ата энесине башка жактан деле жардам көрсөтүп, башка жактан деле немесин актаса болот да. Бир эле катын алып, үйлөнүп неме эмес да. Башка жактан актаса болот. Ата энесин жакшы карап. Эрлан анын сулуулугун карайт, ата энеси болсо анын кыймыл аракетин карайт. Мен андай эмес, мен анын сулуулугун карап айтам. Мен анын интеллектин, сулуусун бар жогун карап көртам. Мага жагабы, подходящий. Мына Эрлан өзүнүн кучагы жөнүндө ойлоп атат. Ата энеси болсо тирилик жөнүндө ойлоп атат. Бизге ушу келин кызмат кылса деп. Ушу бизге жакшы келин деп. Бул жерде азыр эки кыймыл аракетин, анын характерин, анын үй бүлөсүн карайт ата эне. А сен болсо анын фигурасын дагы башкасын карайсың. Мен наркы үй бүлөсүн деле карайм, эмнеге? Только характерин деле карайсың, бар жогун карайсың дагы. Мисалы үчүн мына кыз мага протест кылып атат, айтып атат, каршы чыгам депчи. Мисалы үчүн мен ушуга суроо бергим келет. Атың ким сен? Ким? Зарипа, мына сага суроо да. Мисалы үчүн сен ата энең эч качан балага жамандык каалабайт дейсиң. Бул туура. Ата эне эч качан баласына жамандык каалабайт. Бирок сен бир жигит менен сүйлөшөсүң.
бир сен ата энең келип мына мен болуп койдук уже сүйлөшүп койдук ушуга тиесиң дейсиң. Сен аркы жигитти сүйөсүң, анан эмне барып туруп сүйгөнүңө мен башка тийбетам бар жол дейсиңби? Антип бар жогол деп сразу эле жообун бербейм, барып жолугуп көрөм, түшүндүрүп айтам. Если ал бала жакпаса жок дейм, анан если жакса ооба деп тие берем. Антип мен сүйгөн балага тийиш шарт эмес мага. Мен ойлоймун, эгерде ата энем айткан кызга үйлөнсөм, ал кыз жаман чыкса, мен турмуш деп ойлогон болот элем. Бул пешене ушул деп ойлогон болот элем. Турмуш деп коет элең да? Турмуш деп коюп жашайт. Мисалы, бизде бир айылыбызда ушундай окуяны бардыгы эшиткен. 7-класстан менин акам менен бир кыз сүйлөшүп алышкан. Кийин бир балалуу болгондон кийин бири-бириге жакпай ажырашып кетишкен. Бул 7-класстан сүйүшүп атат. Бул сүйүү билбейм. Сүйүү бул Эч качан балага жамандык каалабайт. Менимче ошо азыркы жаштар парашютту турмуш курушат да, ал жакшылыкка алып келбейт да. Азыркы балдар мансапкор, эгоист болот. Алардын балдары да ошондой болот. Себеби алар тарбия берет да. Арканды узун ташташ керек, алар кыска таштайт. Утурумдук нерсе менен жашайт. Ошо биздин мамлекет ушундай абалда. Негедир мындай өзүңөр да карап туруп бул жакта айлана чөйрөнү бул жагыңар сыздабай канча дагы нерселер болуп кетип атат. Мисалы маршруткада эле. Ошондуктан кичине мындай максат, биринчи максат бул мекен үчүн, эл жер үчүн кызмат кылуу. Аны үчүн бир татыктуу бир нерсе болуш керек да. Бул жагың да таза болуш керек. Бул жакта акыл эске бай болуш керек. Биз Америкада эмнебиз кем? Биз деле Кыргызстан Америкадай боло алабыз. Аны үчүн жаштар биргеликте аракет кылыш керек. Мен ойлойм, чтобы азыр дегеле биз Кыргызстанды жанагы мага бир катуу тийген суроо болду. Кыргызстанды сулуулук сактап кала албадыго деген суроо болду да. Бирок менимче Кыргызстан пока что жок болуп кете элек го. Биз барбыз го жаштар, туурабы? Бизде жаштар сулуулук, мисалы канчалаган окуялар 7-апрель июнь окуясы болду. Эгерде бизде сулуулук, ички дүйнө, жаштардын ички дүйнөсү сактап калбаганда, биз ушул жерде, ушул аудиториянын ичинде азыр отурмак эмеспиз. Кандайдыр деңгээлде бирок билем, азыркы жаштарда дегеле бир 70%-ында ички сулуулук жок. Максат жок, Ички сулуулук максат жок. Азыркы жаш кыздарыбызда мындай кийин балалуу болсом экен, кийин мондай кылсам экен деген максаттан дегеле алыс. Андай максат кылган кыз биринчиден ички органын өзүнүн жылуу, өзүнүн мындай кийин мен ушунча бала төрөйт элем, мен ушундайраак жүрөйүн деген аракет менен кичине мындайраак жүрөт. Азыркы кыздар наоборот. Мындай көчөгө өзү үчүн чыкпайт. Биз Америка, жанагы Европаны сүйлөйбүз. Мындай дегеле бирөөгө совет бериш боюнча биз кыргыздардын жаштары дегеле мындай артта калбайбыз. Бир кадам алдыдабыз совет бериш боюнча. Бирок өзүбүз ошол советти беребиз, бирок аракет кылбайбыз. Биз Европаны, Американы сүйлөйбүз. Эмнеге? Биз ошолордун жаман гана жагын алабыз. Жаман гана. Эч ким жакшы жагын, мен Американын мондай жакшы жагын алдым деген мен адамды угу элекмин. Мындайча карап келгенде биз азыр өзүбүздүн улуттук нерсебизди унутуп атабыз. Кыргыздарда жок болгон, азыркындай ичин ачып алган. Туурабы? Кыргыздарда кыз балага чачын көрсөтүүгө мүмкүн эмес болгон. Бул динден да калыс. Кыргыздын салттык немеси динден дагы мурун келген. Биздин мындай салт санабыз динден дагы мурун келген. Бирок мен динди жамандагым келбейт. Ошол эле биздин азыркы тутулган динибизде бардык жакшы нерселер камтылган. Тилекке каршы бирок ушул некана нерсени биздин анча-мынча немелерибиз, таксырларыбыз бурмалап, китептерди неме кылып атат, биздин ишеничибиз жоголуп атат. Жаштардын ишеничи жоголуп атат. Кошуласыңарбы, жаштар? Кыздардын максаты жок болот дедиң да? Балдардын максаты бар. Мен дегеле жаштардын дедим. Мындайча карап келгенде балдардын максаты билбейм. Менин лично максатым бар. Кандай ошо максатыңызды айтып өтсөңүз кыскартып? Менин максатым жакшы бир кызды табуу. Таптыңызбы? Мен таба элекмин. Издеп атасыз? Мамам таап берер же өзүм табармын. Апаңыз? Жана апам сөйт мен жашайм да. Анан жакшы бир үй бүлө куруу, ата энеми бактылуу кылуу,
Мен ата энем азбы көппү ушул убакка чейин мени мындай бирөөдөн кем кылган жок. Мени ушул убакка жеткирди. Мен эмне үчүн биз азыркы мурун кыргыздарда ажырашып кетүү, ата энесин таштап кетүү бул өлүмдөн дагы артык уят болгон. Не үчүн бизди ата эне ушул убакка келип бизди чоңойтсун, ушул даражага жеткирсин. Президентти дагы, башканы дагы ата эне төрөгөн да. Сиз эми ушул Кыргызстанга кандай салым кошоюн деп атасыз? Эртерээк үйлөнүп бир салым кошсам деген оюңуз барбы? Эми эрте эле үйлөнүп алгандан кийин үйлөнүп алгандан жол киран апаман сурап турсам болбой калат да. Мен качан өзүмө мисалы мен грубо айтам, мен үйлөнүп алып, 2 баланы ээрчитип алып, квартира жүргүм келбейт да. Бул менин максатым. Эгерде давайчы мындай, ондо эркектер наоборот аялдар бага турган болсо, мен үйлөнүп алсам болот эле да. Мен үйлөнөм, аялым үйдө отурат да. Ал балдарыма тарбия берет. Сен мекениңе кызмат кылатын ой барбы жокпу? Мекениме кантип кызмат кылбай турган оюм бар. Кызматым бар. Мекен мисалы ар бир эле жакшы иш, мекенге кандайдыр бир жакшы бир жагын кызматын тийгизет. Биз азыр эшикке чыгып, жолдо жаткан баклажканы алып койсок дагы бул мекенге кандайдыр бир деңгээлдеги кызмат. Азыр Кыргызстан азайып барат. Бирден, экиден адамдардын планында да ошондой. Мен көп бала төрөп алсам, анан кийин карьерам жүрбөй калат. Анан жакшы кооз үй салып алам, көп акча таап албаган дейт. Анан ошо орустарда кандай болду? Бирден, экиден бала же ошо эле балалуу болбой эле коёюн да. Убактылуу кыздар менен мындай жыргап жүрө берейин. Анан 40ка чыккандан үйлөнөм деп. Сен мисалы азыр тоолтура кыздар бар да, анан көптөгөн жигиттер ошо убактылуу кыздар менен жүрөт да. Мындай кыргыздын санын көбөйтөлү деген максат жокпу? Мен Кудай таала мага берсе, мен 100 балалуу болом да. Кудай таала. Бирок аракетти сизден болуш керек да. Аракет Кудай берип атпайбы бардыгына? Мага берет, аракетти кылам. Мисалы айтат да бизде 99% аракет, 1% Кудайдан дейт да. Бир гана пайыз Кудайдан. Ошо сага дагы кошумча неме. Азыркы учурда коомдо баягындай учурларда аялдар көбүнчө азыркы данный момент аялдар үйдө отурбастан эркектер үйдө отуруп мындай аялдар көчөгө чыгып иштеп калышты да. Эркектер казанда, базар, аялдар базарда. Да, ошондой бир түшүнүк болуп калды. Ошо кандай болуп атат азыр? Көбүнчө аялдар иштеп атат да мына жерде. Сенин көз карашың кандай? Эми ал үчүн эркектин бир эркектик намыс болуш керек биринчиден жүрөктө. Эркектик намыс болуш керек. Эркектик намыс болбосо, сиз деле же мен деле үйдө отуруп казан кармасак жарашпайбы? Жигитке 70 миллион азык кылат дейт бизде. Эркектик гана намыс болуш керек. Бизде түшүнүк болуш керек. Финансовыйды бүтүрдү да. Аны айтат, мен $500 айлык бар, сен үйдө эле отуруш. Мен де багып коюм. Эркектерге жумуш жок деп. Кечирип гана койсун ошол кыз мени. Жетелеп апасынын үйүнө апарып эле коем. Сиз окуттуңуз, мына ол сизди баксын. Демек, урматтуу кыргыздар, бизде жигиттер ушундай болгон. Дагы деле кыргыздын ушундай курч жигиттери бар, анда жаштар сүйлөсүн. Барбы азыркы ушул биздин жигитке кошулгандар, анан кошулбагандар. Сиздин колуңузда азыр жумуш жок да. Анан аны сиз үйүнө алып барып таштасаңыз, сизди ким багат анан? Алсыздыктан анан үйдө отурасыз да. Ар бир адам бул дүйнөгө келгенде өзүнүн бир ыргызчысы менен келет экен да, бул дүйнөгөчү. Мейли мен бир банкта иштебейин, мейли мен кандайдыр бир ишканада жогорку деңгээл болуп иштебейин да. Бирок ар бир адамга кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн күнүмдүк курсагын тойгозгонго, өзүнүн аракет кылса өзүнүн үй бүлөсүн бакканга возможность болот. Эгерде жок, мени баккан адам жок дегенде, биздин көчөдөгү араба түрткөн адамдар болбойт эле анда. Мына биздин жүк неме жака жана поезд келген жактарга өтсөңөр, жигиттер жүрөт ушундай сонун. Жанагы мен иштейм, жанагылардын 3-төн 4төн диплому бар, бирок иш жок. Ошолор жүрөт коробканы бул вагондон бул вагонго өткөрүп, бирок үй бүлөсүн багып атат. Мен эмне үчүн менин аялым үйдө отуруш керек? Мен 1 сом табамбы, 3 сом табамбы, менин үйүмө тегиз бөлүш керек. Мен ошон үчүн аялды үйлөнөм, мен ошон үчүн үйүмдүн немесе
мындайча үйүмдү нээси аялым кылам ошон үчүн. Рахмат. Не, диплому барбы, диплому жокпу? Бул ар бир кыздын ар бир өзүнүн эмесинде болуш керек. Эгерде мен каршы эмесмин, эгерде күйөөсү өзүнүн аялын, өзүнүн үй бүлөсүн бага албаса, мейли иштесин аялы. Мейли ошондой иштесин. Эгерде күйөөсү анан кийин багып турса, бардык нерсесин жеткирип турса, анда аял иштейм десе, онда ал ашыкча да. Мен билем, чтобы мен билем, мен 100 эмес, мен 500% гарантия берем, менин аялым кийин иштебейт. Менин аялым үйдү гана карайт, менин аялым. Мен балдарыма мындайча мен айтам, үйдөгүлөрдү мындай азилдешип келем да, менин балдарым памперс кийбейт депчи. Эмне үчүн да? Бул жерде эмне үчүн? Памперс кийбейт деген силер күлбөгүлө да. Памперс кийген үчүн бала бейпам болуп калат да. Бейпам болуп калат. Мындайча бирдекеге мындай түртмөй сайын жетпейт да жанагы бала. Азыркы балдарга памперс кийип чоңояткан балдар деле азыркы чоңдорго караганда акыл алардан күч. Сен дагы ошол убакта ошондой немеде болгонсуң да. Ар бир жаш бала 5-6 жашына чейин мындай бизге көзүбүзгө көрүнөт. Бул акылдуу, бул мындай, бул тигиндей депчи. Бирок убакыт өткөн сайын кандайдыр бир өзүнүн бир жетишпегендик жактарын билдирет да. Биз эч качан эки тарап тута албайбыз да. Биз эч качан эки тарап. Кыздарда. Мен сизге бир суроо берип коеюн. Сиз ушунча иштебей, аракет кылып, мындай иштейин десеңиз дагы иштеп албай аракет кылып атса, мындай үйүңүздү, үй бүлөңүздү, балдарыңызды бага албай кыйналып атпайбы? Ушуну аялыңыз иштейм десеңиз. Эмне үчүн мага иш чыкпай, аялыма иш чыгып калышы мүмкүн. Эгерде да, мындай да, уксаңар, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп бекеринен айткан эмес да. Аялым иштей турган жерге мен дагы иштей алышым мүмкүн го. Ойлойсуңар, чтобы эркектер, менин үйүмдө кыз жок да. Биз 4 бир тууганбыз, 4 тең уул. Эгерде апаман 2 же 3 болгондо үйдүн ишин кылбайт болчумун да. Апаман 2 же. Тилекке каршы менин апам бирөө. Бирок биз өзүбүздүн үйүбүздүн ишибизди биз үйдө мындайча грубо айтканда, үйдө кыз эшикте эркекпиз да. Эркек аял киши кылган нерсени эркек 2 жолу кыла алат. Эгерде ошол адамда намыс, аракет болсо. Рахмат. Сиз башында айтып өттүңүз, кыздарга чын пикир. Кыздар ушундай киндигин ачып алды, 20-та 10-та бала төрөбөйт, бир бала деп. Ал азыр кыздар деле башында айтып өтүштү го. Кудай каалаганча берсе, канча төрөйм деп. Кыздардын өздөрүнө зависит этет, бар жок кыздар эле андай эмес да. Чоңгу сен кечирип коесуң го, бирок сен мен сүйүнүп калдым, чтобы сен жакшы жагында окшойсуң, по-моему. Анан мындай тизмеге мындай киргизебиз, эжек ачам деди тизме. Мен айттым, мен эстеп туттум, жанагы эгерде Кудай берет экен деп эле үйдө жата берсек, Кудай берет турбайбы мага монтип эле десе, онда бардыгыбыз эмне керек? Онда давайте сабакка келбей эле үйдө жатайлы, эртең бүрсүгүндө үйлөнөбүз анан. Азыр сизге сын пикир кыздарга айтып кеттиңиз го. Ошолорго 20-30 бала төрөсө болбойт деп кыздар бир бала гана төрөйм, андай мындай деп кинде ачык деп айтып өттүңүз. Ошого мен каршымын. Кыздар деле бар жок эле андай эмес, өздөрүнүн турмушка чыга турган максаты болот, үй бүлө кура турган максаты болот. Балдарым чоңойтом, балдарым тарбия алам, жакшы кылып өстүрөм, элге кызмат кыла турган, ата энесин сыйлай турган деп өстүрө турган кыздар бар да. Демек бул жигитибизге эгерде памперси жок багам десеңер, анда айтсаңар болот. Жашоодогу максатыңар жөнүндө эми мындай убактыбыз өтө аз калды. Жыйынтыктап ушул кыска нуска токотор жерин айтсаңар, баягы бири-бириңерди кайталабай, ушул Кыргызстанга мындай салым кошо алам, балким бирөөлөр бала чакалуу болуп кошом дейт, бирөөлөр бизнес менен жана башка, анда жаштар сүйлөсүн. Мен бул ушул учурда Кыргызстанга өзүм оюмча, мен ушул өзүм мамлекетиме бир кичинекей болсо да салым коштум деп айтканга айта алам да. Себеби дегенде мисал келтирсем, мен мектепте окуп жүргөндө
волонтерствоға барып жүрген болчумун. Волонтер болуп иштеп, бир мектептен бир мектепке барып, ар бир адамдын өзүнүн правасы боюнча, право на имя, право на гражданство, андай мындай деген ар бир правасы жөнүндө подробно айтып берип аткан, түшүнгөнгө, бергенге аракет кылгам. Бул деле мындай кээ бир адамдар билет майли, кээ бир адамдар бул өзүнүн укугун билбейт. Ошондуктан мен кылган ишим ойлойм кичине салымда келтирген деп. Бир жерде отургандар азыр юристтер, экономисттер, финансисттер экендер. Бәрі акча жазайын дегендер екен. Мен ойладым, чыныгы максатыңарды айтпайсыңар. Чыныгы максатыңар эмне? 2 кабат үй салыш, бұртай машина алыш бөлүнү. Бардыгыбыз эле мындай благородный болуу эле мен мамлекетиме кызмат кылам деген бул сөз ар бир адамда оюнда болот. Бирок мындай чындыкка келе турган болсок, бул азыр 21-кылымда жашайбыз. Жашоо ушундай экен, что акчаң жок, сен эч ким эмессиң дегенде болуп калды да, ушундай түшүнүк бар. Бул чын. Мен чыным максатымды айтсам, мен биринчиден бул өзүм бутума туруш, любой адамда ушундай. Ким азыр мен ушундай болом, мындай бул биринчи максаты все равно өзүнүн бутуна туруш. Эгерде мен качан өзүмүн бутума турам, если даже анча тура албасам деле, бирок бул убакыт келет мен буга ушундай как твёрдо ишенем да. Кто из вас собирается в армию пойти? Просто руки поднимите. Вот, у всех узнать. В армию кто собирается пойти? Короче, извините, я сам мало говорю по-русски, вот пытаюсь как по-русски пока объяснить вам. Вот, не могу по-русски говорить, вот и все. Короче, вот, я сам кыргыз, патриот тоже можно сказать, пойду в армию. Вот, а почему вот больше, сколько, четверо человек подняли руки, а остальные почему не хотят в армию идти? Вопрос. Кошуласыңарбы? Ушул жигиттер жашоодогу бул дагы чоң максаттардан, мекенди коргоо, ата-энени, элди, жерди коргоо дагы чоң максаттардан. Мекенчилдик деп коет кыргызчасы. Анан эми баягы кыргызда айтып коет, негизи бул тил билүү дагы өтө мекенчилдикке кирет. Ну вот смотрите, короче, сколько людей уже в Россию поезжало, кыргызов, на заработки. Вот. И сколько еще тут шпаны ходят, которые и так плохо отучились, да еще ходят, гуляют, пьют. Сколько тут много. А вот, например, завтра война, бомбы начнут падать, кто будет защищать? Вот. Лучше сразу, вот как обучились, призывной возраст пришел, отслужить, потом дальше учиться и работать. Вот самое нормально будет. Да. Демек, мына жигиттер, кыздар кошуласыңарбы? Ушул туура айтты ушул жигитибиз. Вот мына баланын мен сөзүнө кошуп кетем. Илгери вот бизге чейин 20-кылымдарда армияга барып келди эркек. Ошого кыз аял турмушка чыкчу. Армияга барып келбесе, ал негодный деп турмушка чыкпай койчу. Сен кандайына чыгайын деп атасың? Жок, эми вот барып келген все-таки кандайдыр бир жизньди түшүнөт да, туруу, ата-эненин кадырын түшүнөт, эли жерде уже кызмат кылып, эли как-то түшүнүп калат да, тарбияны түшүнөт. До этого ата-эненин койнунда эле жөн эле жаткан болуп жүрөт, ба? Как-то. Да, ата-эненин мындай ояка жүр десең, буяка жүрүп, буяка жүр десең, ояка жүрүп жүргөн бала болот да. А армияга барып келгенде все-таки как-то мындай мужик болуп калат да. Мужиктер барбы? Армияга барганда мужик эмес, азыр армияга ушул убакта баргандар сигарет чекпегенде сигарет чеккенди үйрөнүп атат. Азыр армияга баргандар мындай бир ток жок эле барып келип атышат ушул убакта. Азыр армияга баргандардын көбүн эле максатын айтсаңыз айтат өздөрү, мамлекетке кызмат кылуу. Бул армияга баргандар аскалар просто мындай военный билет алыш үчүн барат. Болсо азыр военный билет үчүн эле барабы? Азыр ушул убакта военный билет үчүн эле барат. Азыркы мезгилде военный билетти акча менен сатып алышат. Азыркы мезгилде да барбай эле бир айда эле акча менен сатып алып эме кылат. Эмне? Мен билбейм эми кандай экен, бирок мен угам да көбүнчөчү военный атпайм, мен билгеним үчүн. Сен ошол кандай ошол аскерге барып келген жигитке турмушка чыккың келеби же кандай жигит баягы ылгыбайсыңбы? Аскерге барып келген деме жигитке турмушка чыккым келет. Барбай калса, может быть, есть причина. Барбай калса билбейм аны. Ойлоносуң, Мен мисалы айтам да, мисалы кыздардын максаты турмушка чыгыш и тезирээк балалуу болуп алыш. Биздин азыр коноктор айтып атат, кыздарды 15 жашта турмушка чыккыла дейт. Кошуласыңарбы? 15. Неге?
Жоқ дегендер қол көтерілген анда. Эмнеге? Анда биздин жаныбызда кыздар бар. Мен каршымын. Себеби дегенде кыздар 15, 16, 17 жашында булар ден соолугу ошол жашка, ошо турмушка чыкканга жетише элек болот. Биринчиден, анан булар үй бүлөсү, кандай десем, баласы толук кандуу болуп төрөлүшү үчүн булар 18 жаштан жогору болуш керек да. Анан 15, 16, 17 жашта булардын өздөрүнүн, кыздардын өздөрүнүн ден соолугу бул нерсеге даяр болбойт. Кошуласызбы? Туура айтты. 15 жашта ден соолук даяр болбойт дейт. 15 жаштан баштап сүйүшүп жүрөр азыр. Толуктар кыздар сүйүшүп. Анан ден соолуктар деле здоровый 15 жашта. Сүйүшүп жүрүш, 15 жашта сүйүшүп жүрүшөт. 8 жашта деле биринчи класста барган бала деле сүйөт, эме кыздычы, балалык сүйүүлөр болот, сүйүүлөр. Бирок сүйүү деген это не значит то, что барып эле сразу аял алып алып, 15 жашында сразу турмушка чыгып алып, ал нерсе деген эмес. Просто ошол нерсеге бири-бирин даярдаш керек. 18 жашка толду, макул, ошондо ден соолугу толук кандуу даяр болот. Ошондон кийин анан ойлонуп көрүп, анан кандай десем, турмушка даяр болуш керек да. Россиянын стандарты. 18 жаш деген Россиянын стандарты. Россияда аякта бүт баары кеч пышат. Аяк суук. Орта зыян кымбат пышабы? Орта зыян. Менен бүт жүзүмдө эмеде алчада терс пышат. Байке кечиресиз, сиз Бирок может ошол убакта кайра жакшырып көрөт. 50 жыл алдын, 60-70 жыл алдын 12-13 жаштагы кыздар деле турмушка берип, үйлөп коюп, бирок ошолордун аябай көп балдары болуп, мындай кандай десем, толук кандуу үй бүлө болуп калган эмес да. Азыр ошол аялдардан сурасаң, алар өкүнүшөт да. Мен 12 жашында, 13 жашында мен даяр боло элегимде, мен турмушка чыгып алгам депчи. Мен лично менин оюмча башка кыздар билбедим, бирок мен 18 жаштан дагы эмес, мен 20дан өткөндөн кийин турмушка чыга турган оюм бар да. Себеби мен өзүмдүн ден соолугум еще жакшы боло элек, ал нерсеге даяр боло элек, турмушка чыгып, бала төрөп, ар бир кыздын ден соолугу биринчи даяр болуш керек. Анын үстүнө биз кандай десем, турмушка даяр эмеспиз да, биз бардыгыбыз, азыр жаштар бардыгыбыз жеңил ойлуубуз да, мындайча айткандачы. Ким эмне десе ошого ишенчекпиз да. Мындай жеңил ойлуу көчөгө чыгып ойноп алган эмес, просто токтоло элекпиз да. Качан токтолосуңар? 30га келгендеби? Жок, мен сөзүмдү айтып бүтөйүн. Токтоло элекпиз. Себеби дегенде биз кандай десем, турмуштун ачуусуну, татуусуну көргөндө анан токтолобуз да. А бирок извините меня, 15-16 жашта адамдар ата энесинин мээриминен чыкпай